Бекерчи жалкоо кыздарга 3 кеңеш. Биринчиден, жок дегенде 10 мүнөттөн китеп окушту баштаңыз. 10 мүнөт көп эмес. Өзүңүздү мажбурлап, бир мотивация келип калып, бирөө кичине дух берип койсо, тутуп берем, жыртып берем дебеңиз. 10 мүнөттөн баштаңыз. Аз-аздан. Ошону 1 жылга, бир план түзөрдөн мурда катуу ойнош керек. Баштаба, баштасаң таштаба деген эреже бар да. 10 мүнөттөн кылыңыз. Кийин 20 мүнөт, кийин 30 мүнөт. Бирок өмүр бою түзүшүңүз керек. Китепти эч качан таштабашыңыз керек да. Бул китеп деген өмүр бою түзүлө турган план. Намаз парз, кааласаң каалабасаң кыласың деген сыяктуу китеп дагы ошол принципке кириш керек. Экинчиден, бир нерсени билип алышыңыз керек. Бул колдоо. Колдоо. Кимди колдойсуз? Кордобойсуз, колдойсуз. Эгерде бир семьянын ичидеги мүчө болсоңуз, атаңыз болсо, акелериңиз болсо, аларды колдоңуздар да. Ар бир жактан. Кээде ал башча акыл жактан кеңешиңиз болушу мүмкүн. Эгерде күйөөгө тийген болсоңуз, күйөөңүздү ар дайым колдошуңуз керек. Билесизби, аялдар үчүн мен жеке өзүмдүн субъектив пикирим, бул эң жакшы берилген сыпат, бул эгер болсо, парасат. Мындан ашыкча нерсе жок. Акылдуу кыздар толтура, дипломдуу акмактар толтура дүйнөдө. Бирок парасаты жок да. Акылдуу кыздар көп ажырашып кетип атат. Неге? Парасаты жок себеби. Күйөөсү нерв болуп, жарым саат калганда мындай кылып кой дейт. Парасаттуу аял өзү билип кылып коет ошондуктан айтып. Парасат эч качан табылбай турган нерсе да. Парасатты жагыш үчүн да көбүрөөк китеп окуш керек. Үчүнчүдөн, динге аракет кылыңыз. Бүгүн динден түшүнүгү жок, 0 копейка. Күйөөңүз эркек киши жүрө берет. Сиз семьяңызды кыянат кылбастан, арам жолдордон сакталып калышына дагы, ажырашып кетпешиңерге дагы себепчи боло турган бул динден башка эч нерсе жок. Дүйнөдөгү бардык мыйзам чогултуп келип бир мөшөк кылсак дагы бардыгы бекер, эгерде дин болбосо. Мен Аллахтан корккондугум үчүн эч качан күнөө кылбайм. Бир жыныстык катнаш кылган эмесмин. Урматтуу мекендешим, динден башка эмнебиз бар? Аял неге кыянат кылат? Кудайдан коркпогондугу үчүн. Сен туалетиңече камера коюп сал. Кыянат кылам деген адам кыла берет. Кудайдан корккон адам камера барбы жокпу айырмасы жок, Кудай көрүп турат. Кылбайт эч нерсе. Ошондуктан диний таалимдерге, диний китептерге басым жасап, аз Кудайыма шүгүр кыргызча которулуп калды. Билесизби, өзүңүз илимдүү болсоңуз, сизден келип аткан балдар да өтө илимдүү, аалым болот. Күчтүү адамдар болот. Күйөөңүздү да жөн эле тарбиялап коесуз, эгерде динден түшүнүгүңүз болсо. Ошондуктан аракет кылыңыз илимге, билимге.